Кара Көл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Ташбаева Мунара. Кыргыз адабияты 10-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы Касым Тыныстановдун өмүрү жана чыгармачылык жолу. Сабактын максаты Касым Тыныстановдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча терең түшүнүк алышат. Акындын чыгармаларын окуп билүү жана ийгиликтерин таанып биле алышат. Ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүшөт. Акындын көркөм адабиятта өчпөз из калтырган өмүрү аркылуу тарбияланышат. Кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист Касым Тыныстанов 1901 жылдын 10-сентябрында Ысык Көл районунун Чырпыкты айылында туулган. Ата-энесинин тек жайы турмуштук абалы жөнүндө так маалымат жок. Касым Тыныстанов жөнүндө жазылган макалаларда анын кедей үй-бүлөдөн чыккандыгы айтылса, кээ бир изилдөөчүлөр атасын оокаттуу адамдардын катарына кошушат. Касым 1909-1912 жылдарда Чырпыктыда мусулман мектебинде окуп, андан кийин Сазановка айылындагы өзбек медресесине кирет. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуган. 1916 жылы үркүн учурунда эл менен Кытайга качат. Ал Кытайда кандай жашоо өткөргөндүгү тууралуу маалымат жок. 1918 жылы гана кайтып келип, көл башындагы Тепки айылында таекелеринкинде туруп калган. Тепки айылында жүргөндө ырдагы чыгара баштаган. 1919 жылы Ташкентке келип, Казак-Кыргыз агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө тапшырат. 1920 жылы Кыргыз агартуу институтунун 1-курсуна кабыл алынган. Алгачкы билимди диний мектептен алган. Шаардык Орус жергиликтүү мектебинде агартуу институтунда окуган. Эркин Тоо гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген. 1927-30 жылдары Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын эл агартуу комиссары. 1928 жылы жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин анын жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу. Касым кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил таанууну баштоочулардын бири. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. Касымдын адегенде казакча, кийин кыргызча жазган ырлары Алматы жана Ташкентте казакча чыгуучу газета журналдарга жарыяланган. 1925 жылы Касым ырларынын жыйнагы деген ат менен Москвада жарык көргөн. Касым туңгуч көркөм котормочу. Ал интернационалды Крыловдун тамсилдерин биринчи жолу кыргызчалаган. Орус революциячыл ырларын Өзгөрүштүн ырлары деген ат менен которуп, кичине китеп кылып чыгарган. Касым кыргыз элинин оозеки чыгармаларын, асыресе Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул темада атайын макалалар жазган, уюштуруу иштерин жүргүзгөн. Мисалы, улуу Манасчы Саякбай Каралаев уулунун айтуусундагы Манас 3 жылдыгын толук жазып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. Манас эпосун орусчага которуу ишине активдүү катышкан. Касымдын ишмердик жолу. Касым Тыныстановдун ишмердик жолу институтта окуп жүргөн кезинде эле башталган. Ал 1920-1924 жылдары Өрис, Ак Жол газеттеринде, Жас Кайрат, Сана журналдарында кызматкер болуп иштеген. 1925 жылы Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Ал кызматта 1926 жылга чейин иштеп, ошол эле убакта Эркин Тоо гезитинин жооптуу редакторунун милдетин да аткарган. 1927 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын эл агартуу комиссары болуп дайындалып, 3 жыл эмгектенген.
Ушул эле убакта Жаңы маданият журналынын редактору 1930-37 жылдарда Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, 3 ай анын жетекчиси кызматын аркалаган. Кыргыз педагогикалык институтунда лекция окуган. Касым Тыныстанов Кыргыз ССРиндеги 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук намын алган эң биринчи адам болгон. Касым адегенде араб тамгасын колдоп, кийин латын тамгасына, андан орус тамгасына өтүүгө алгачкылардан болуп, үндөгөнүн замандаштары эскерет. Эркин Тоо гезитинин 1926 жылкы 8 апрелдеги санында анын Баку калаасында боло турган Түркология съезди жана анын кадыры деген макаласы басылып, ал курултайда өзү түзгөн латын алфавитинин долбоору боюнча баяндама жасаган. Бул мезгилде жергебизде жаңы мектептердин массалык түрдө ачылышы да анын чыгармачылыгынын гүлдөп турган учуруна туш келди. Ал мектептер үчүн эне тилибизде окуу китептери түзүлүшү зарыл эле. Дал ушул маанилүү маселени чечүүнү Касым жарандык атуулдук милдетимде эсептеп, окулуктарды түзүп кураштырууга биротолуп отурат. 1924 жылы окуу китебин түзүп, 1926 жылы чоңдор үчүн алипбе, 1927 жылы эне тилибиз, 1933 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясын, 1936 жылы кыргыз тилинин синтаксисин жаратты. Ошондой эле эне тили, жаңы айыл, кыргыз адабий тилинин жаңы долбоору, жаңы алфавит түзүүнүн жаңы принциптери, биздин тил жана башка макала эмгектерин жазды. 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жумуштарга арнаган. Касым Тыныстанов көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентте окуп жүргөндө Өрис, Жаңы Өрис гезиттеринде бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде жазылган ыры Ала тоо 1922 жылы жазылган. Ал поэзия менен гана эмес, проза менен дагы алектенип, Жас кайрат журналынын 4 санына Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Келгин деген ат менен жарыкка чыккан. 1925 жылы Москвадан чыккан Касым ырларынын жыйнагы акындын 1919-1924 жылдары жазылган баардык ырларынан куралган. 1938 жылдын 5 ноябрында СССР Жогорку аскер сотунун жабык көчмө сессиясында Касым Тыныстановго 1921 жылдан тартып улутчул Алаш Ордо уюмуна, андан кийин буржуазиячыл улутчул, диверсиялык зыянкеч, социалдык Туран партиясынын жетекчилик тобуна кирген деген күнөө коюлуп, атууга өкүм кылынган. Өкүм тез аткарылып, 7 ноябрда атылган. 1956 жылы аялы Турдубүбү тиешелүү органдарга кайрылып, 1957 жылы СССРдин Жогорку аскердик соту 1938 жылдын 5 ноябрындагы чечимин жокко чыгарган. 1958 жылы 22 январда аны партиялык жактан актаган. Анда эмесе балдар, өтүлгөн теманы тест аркылуу бышыктайбыз. Төмөнкү жазуучулардын ичинен ким 1919-1924 жылдары Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтунда окуган? Азаматсыңар балдар. Бул Касым Тыныстанов. Мариям менен көл жээгинде аттуу аңгемени жазган авторду белгиле. Азаматтар, албетте Касым Тыныстанов. Кыргыз тилиндеги биринчи прозалык чыгарманы белгиле. Азаматтар, Мариям менен көл жээгинде. Касым ырлар жыйнагы качан жарык көргөн? Азаматсыңар балдары. Бул Д варианты 1925 жыл. Анда балдар, үйгө тапшырмалгыла. Өтүлгөн теманы окуп, кыскача конспектилеп жазып келесиңер. Саламатта болгула балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.